Бүгүн Талас шаарынын Чубак Сатаев атындагы көчөсүндө газ баллон жана бензин саткан үйдө өрт чыкты. Бул туурасында күбөлөр турмуш басылмасына билдиришкен. Алдан ала маалыматтарга караганда өрт саат 1-лерде чыккан. Үйдүн ичинде 70тен ашуун газ баллон болгон. Өрт өчүрүү иштери аткарылып, баллондор сыртка ташылган. Кырсыктын келип чыгуу себептери белгисиз. Ноокат районунда пахта жүктөп бара жаткан оор жүк ташуучу унаа өрттөндү. Бул маалыматты Ош облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тастыктады. Бүгүн саат 12:30 чамасында Ош-Исфана унаа жолунда, тактап айтканда Ноокат районунан Ош шаарына бара жаткан Ман өлкөсүндөгү жүк ташуучу унаа токтоп турган жеринен электр зымдарынан өрт чыккан. Анын кесепетинен унаанын алды күйүп кеткен. Окуя болгон жерге өрт өчүрүүчүлөр барышкан жана өрт толугу менен өчүрүлгөн. Жабыркагандар жок. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери такталууда. Нарын облусунун Солтон Сары кенинде чыккан чырдан жабыркаган Кытай компаниясынын 19 кызматкеринин абалы канааттандырарлык деп Нарын облустук бириктирилген ооруканасынан чыгарылды. Саламаттыкты сактоо министрлиги билдиргендей, бир жергиликтүү жаран ошол эле оорукананын сыныктар бөлүмүндө даарыланууда. Мындан тышкары Бишкек шаарынын травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборуна медициналык кызматтарды алуу үчүн Кытай компаниясынын 28 кызматкери кайрылган. Баардык кайрылгандарга биринчи медициналык жардам көрсөтүлүп, баардыгы амбулатордук даарыланууга жөнөтүлгөн. Эскерте кетсек, кечээ күнү Солтон Сарыдан кен чыккан жерге Нарын районунун айылдарынын жашоочулары чогулуп, алтын кен чыккан жердеги Кытай ишканасынын ишмердүүлүгүн токтотууну талап кылышкан. Чогулгандардын саны 300гө жакын болгон. Кийинчерээк жергиликтүү тургундар менен Кытай ишканасынын жумушчуларынын ортосунда чыр-чатак чыккан. Эки тарап тең бири-бирине таш ыргыткан. Жыйынтыгында жабыркагандар аймактык ооруканага жеткирилген. Азербайжандын Габале шаарындагы үйлөнүү өлпөт тоюнда 75 адам тамактан ууланып ооруканага кайрылды. Ооруканага кайрылгандардын 16сы аялдар, 7-си бала, калгандары эркек адамдар. Аларга тиешелүү жардам көрсөтүлгөн. Учурда ооруканада 2 адам даарыланууда. Маалыматка караганда, укук коргоо органдарына жана тамак-аш азыктарынын коопсуздугу агенттигине окуя тууралуу маалымат берилген. Красноярск районунун Ачин районунда жайгашкан оқ-дары сакталган кампадагы жарылуулар бүгүн эртең менен токтоду. Бул туурасында ТАСС маалымат агенттиги аймактын бийлик өкүлдөрүнө шилтеме кылып билдирди. Кечээ башталган аскердик кампадагы жарылуулардан улам 12 адам түрдүү жаракаттары менен ооруканага жаткырылган. Мындан тышкары 20 чакырым радиустагы калктуу конуштардын жашоочулары эвакуацияланган. Кечээ өлкөнүн коргоо министрлиги өрттү өчүрүүгө алыстан башкарыла турган 14 робот тартылгандыгын билдирген. Ачин районунун бийлиги жалпысынан аймактагы 11 000 адам коопсуз жерлерге көчүрүлгөндүгүн билдирген. Ал ортодо курал-жарак сакталган кампадан 30 чакырым алыстыкта жайгашкан алюминий өндүрүүчү Русал компаниясынын иши токтотулуп, кызматкерлеринин көбү эвакуациялангандыгы дагы маалыматта айтылды.